күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен. Улукбек мырза, мына бул кызматка келгендигиңизге туура 1 жылга чукул убакыт болуп кетти. Бат эле убакыт өзү өтөт экен. Ушул келгендеги 1 жыл ичинде мындай өзүңүз максат кылган, тилек кылган бир өзгөрүүлөрдү киргизе алдыңызбы? Кандай натыйжасы болду, сезилдиби? Албетте бизге бааны ушул эмгек жамаатыбыз берет. Анан эң негизгиси ушул биздин кызматты алып аткан эл берет деп ойлойм. Пландарыбыз аябай көп чоң болчу. Бирок тилекке каршы ар кандай объективдүү, субъективдүү себептердин артынан толук кандуу ойлогон максатыбызга жеткен жокпуз. Эми бирок негизинен жылыштар бар деп айта алам. Себеби мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйыл президентибиз тарабынан жыл атайын аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санын ариптештирүү деп жыл жарлык кабыл алып жарыялангандан бери бул багытта бир топ иштер болуп атат. Министрликтин ишине бир жакшы бир нукка салуу боюнча дагы бир топ иштер, уюштуруу иштери жүргүзүлдү деп айтам. Анан эң негизги максат кылганыбыз биз ушул министрликтин жумушунун ачык айкындуулугуну камсыз кылып, анан элдин ишеним индексин көтөрүү болчу. Бул багытта иштер болуп атат. Эми албетте биз өзүбүзгө өзүбүз баа бере албайбыз. Калк, эл өзүнүн баасын берет деп ойлойм. Буга чейин биз билчү элек да, баягы бул министрликке мындай бюджеттен каражат мындай эң акыркы принциптер менен бөлүнүп келчү эле да. Анан сиз муну эл өкүлү болуп жүргөндө көп көтөрчү элеңиз. Ошол максат, мүдөлөрдү ошол ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзө алдыңызбы? Жок, тилекке каршы бизде социалдык сфера мындай бардык суроо талабыны канааттандырып бербейт финансы министрлиги. Албетте мен эмнени айтмакчымын? Бүгүн биздин министрликке негизги бир милдеттердин бири жакырчылыкты жоюу болуп. Ушул милдет бизге жүктөлгөн. Өкмөттүн атайын ишеним, биримдик, жаратмандык деген программасы, 5 жылдык программасынын ичинде ушул индикаторго как раз ушу биздин министрлик жоопту. Менин оюмда негизи жакырчылык бул экономикалык саясаттын мындай туундусу десем болот да. Себеби канчалык экономикалык саясат туура жүрсө, жакшы жүрсө, ошончолук жаңы жумушчу орундар түзүлүп, жумушчу орундар түзүлгөндөн кийин элдерде киреше пайда болуп, ошондон улам жакырчылык төмөндөйт. Тескерисинче, эгерде экономикалык саясат чабал болсо, бар завод фабрикаларыбыз, жумушчу орундарыбыз кыскарып, жумушсуздук көп, элдин кирешеси азайып, албетте бунун кесепети жакырчылыктын деңгээли өсөт да. Анан бул программанын боюнча атайын иш-чаралар каралып жатканда мен өкмөттө өз сунушумду да айткам, бирок тилекке каршы бизге кулак салышкан жок. Себеби бул маселеге экономика министрлиги өзү жалпы өкмөт, бирок экономикалык министрлиги көбүрөөк жооп бериш керек деген ойдо болгонбуз. Бирок бизди бүгүн ушул жооптуу деп тапкан. Эми мен айтмакчымын да, биз ушуга чейинки бөлүнүп кеткен бюджетти атайын анализдеп көрдүк. 99,2% социалдык коргоонун пассивдүү иш-чараларына жумшалат. Бул деген пособияларды таратып коюп, пенсияларды таратып коюп эле отурмайды. Аны менен биздеги пособия, пенсиялардын өлчөмү менен жакырчылыкты жоюу бул мүмкүн эмес. Бул менин оюмча социалдык коргоонун активдүү иш-чаралары ишке ашыш керек эле да. Тилекке каршы бул багытта тиешелүү бизге каражат бөлүнбөй атат. Биздин колубуз бутубуз байлануу болуп атат да. Биз каалаган, көздөгөн иш-чараларды биз тилекке каршы ишке ашыра албай атабыз. Сөзүңүз оозуңузда, азыр дагы улантабыз. Суроолор менен кыска жарнамадан кийин толкундан алыстабай туруңуз. Улантабыз программабызды сиздерден суроолорго Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү жана эмгек министри Улукбек Кочкоров жооп берип жатат. Түз эфирде байланышка чыгып, кызыккан социалдык колдоо, жардам багытындагы суроолорго жооп алсаңыздар болот. Улукбек мырза, мына сиз өзүңүз дагы белгилеп өттүңүз, ушул бөлүнгөн каражат менен Кыргызстанда мындай жакырчылыктан чыгууга мындай ойдогудай шарт болбойт депчи. Мен статистикалык бир маалыматтарды карап көрдүм. Дээрлик Кыргызстанда 1,5 миллион адам азыр жакыр
жашайт экен да. Анан мына эми азыр 2019 жылдын бюджеттин аткарылышын карайт, андан кийин 2020 жылдын бюджети каралат. Азыр парламенттик тармактык комитеттерде талкуу болуп жатат. Ошондо ушул бюджетти ошо социалдык бөлүгүндө мындай көбүрөөк киреше жумшоо максаты коюлабы? Сиз сунуш киргизесизби, жокпу? Биз сунуштарды улам эле дайыма байма-бай киргизип келебиз. Бирок тилекке каршы бардык баягы капчыкка жараша да. Бардык сураган биздин суроо талаптарыбыз тилекке каршы мындай канааттандырылбай келет. Маселен, бир эле мисалды айткым келет да. Жаңы мен айтып кеттим, социалдык коргоонун активдүү иш-чараларын ишке жайылтышыбыз керек деп. Биз баягы жакыр үй бүлөлөр менен пособия берип эле карап отура бербестен, ошолорду кандай кылганда жакырчылыктан чыгарабыз, ушунун активдүү иш-чараларын көрүшүбүз керек да. Мен пособия алгандардын саны өсүп атат да жылдан жылга. Саны өсүп атат. Бул жерде эми саны өсүп атканда муну терс көрсөткүч катары көрбөшүбүз керек да. Себеби мына сиз жаңы бир статистикалык маалыматты айтып кеттиңиз. 2017 жылдын жыйынтыгы менен 1.601.000 адам бизде жакыр болуп эсептелген. Ошондо болгону 252.000 бала пособия алып келген да. Бул деген ошол алуучулардын балким бир 30%-ны түзөт. 30%-ында түзбөй калат го. 850.000 баланын ичинен. Ал эми 2018-дин жыйынтыгы менен 1.429.000 адам бүгүнкү күндө жакыр болуп эсептелет. Ошонун 312.000-ини камсыз кылып атабыз. Ошол 1.429-дун ичинен 762.000 бала бул жакыр үй бүлөлөрдүн балдары да. Ошонун 312.000-ини гана биз же болбосо мындайча айтканда 40.6%-ны гана бүгүнкү күндө пособия менен камсыз кылып атабыз. Биз дагы иштей турган бул жерде мындай кандай десем талаа көп да, дагы көп балдарды биз камсыз кылышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мына мен жаңы айтып кетпедимби? Социалдык коргоонун активдүү иш-чараларын ишке ашырышыбыз керек. Биз пособия берип эле карап отура бербестен, ошолорду кандай кылганда жакырчылыктан чыгарабыз. Кээ бир үй бүлөлөр бар, ушу мага бирке түрткү болгондо мен ушул кыйын абалдан чыгып кетет элем деп. Анан биз атайын анализдеп көрдүк, 50 Кыргызстан боюнча эң көп Кыргызстандан ушу бюджеттен жардам алгандардын тизмесин түзүп бергиле десем, 10 жылдан ашык пособияда отурган үй бүлө, эң көп үй бүлө 1.778.000 сом жардам алган. Бирок алардын ал акыбалы ошол эле бойдон да. Өнүккөнүбүз өзгөрүү жок, Биз эгерде ушул саясатты жүргүзө берсек, алар дагы деле ошентип жүрө берет. Ошондуктан биз азыр мына өкмөткө атайын социалдык контракттарды жайылтуу боюнча иш-чарабызды киргизгенбиз. Балким ошол 15 жыл албастан, балким 1 жыл же 2 жылдыгыны бир топтоп туруп, ошонун бир иш алып баруусуна шарт түзүп берсек, жеке чарбасыны түптөйбү, же чакан ишкана кылабы, же болбосо дагы бир башка формаларын карап атабыз. Азыр социалдык контракттын жайылтуунун 3 формасын карап жатабыз. Ушуларга акчаларды бир бөлүп ишке ашырсак болот эле да. Бирок тилекке каршы ошол биздин финансы министрлик дайыма акча жок деп келет да. Балким биз бүгүн берген 1 сомубуз эртеңки күндө 10 сомду үнөмдөп калуу мүмкүнчүлүгү шарты бар. Бирок ушул эртеңки күндү эч ким ойлобойт да. Ушу бүгүнкү күндө эле мындай карап эле бизде акча жок деген позиция менен көп иш-чаралар бүгүн ишке ашпай атат десем болот да. Мына негизичи бул ошол жакырлар, жакыр жашаган үй бүлөлөр менен гана иштебей, ошол жакырчылыкка жеткизбес үчүн алдын ала тургандай бир жумуш жасалышы керекпи? Биздеги ошо мамлекеттин мындай саясатын мүмкүн башка нукка өзгөртсөк жылыш болот беле? Кандай ойлойсуз? Сөзсүз түрдө жаңы мен бекеринен айтып кеткен жокмун. Бул жакырчылык экономикалык саясаттын туындусу депчи. Канчалык ошо экономикалык саясатты туура жүргүзсөк, ошончолук жумушчу орундар, ошончолук жакырчылык жумушчу орундар көбөйүп, жакырчылык азаят да. Ушул багытта иштерди алып барышыбыз керек. Анан эң негизгиси бүгүнкү күндө бул комплекстүү иш-чарада маселен ошол эле адистерди даярдоо жагындагы колго алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биздин адистер диплом эле алып чыкпастан, чыныгы ошол дипломду тастыктаган билим менен чыгыш керек болуп атат да. Тилекке каршы биздин канча деген
ар бир экинчи жогорку билими бар адамдар бүгүнкү күндө стройкада, Россияда иштеп жүрөт. Ар кандай баягы тейлөө секторунда иштеп келип атат да. Ошондуктан бул жерде бир комплекстүү иш-чараларды алып барыш керек да. Өкмөт бул сиз жакшы билесиз, мындай коллегиалдуу органда, бирок сиз өкмөттүн курамындагы бир топ министрликтердин ишинде кемчиликтер бар экендигин айтып атасыз. Өткөндө өкмөттүн кезектеги жыйынында дагы бул маселеге токтолдуңуз эле. Премьер-министр мындай сын айткандай болду эле, анан коомчулукта бир пикир жарала баштады. Улукбек Кочкоров саясатка даярдык көрө баштадыбы депчи. Азыр мага байланышка чыккан угармандар да ушуну жазып атат, дароо жооп ала кетейинчи. Мындай да. Рабочий процесс деген бар да, жумушчу процесс. Мындай ар бир органда маселелер талкууланыш керек да. Анан балыктай болуп бардыгы отуруп жакшы деп чыгып алып, анан бүт жак жаман деп айткан туура эмес. Ошол чечилчү тышкары сүйлөш, кемчилик. Чечилчү жерде ошондой маселелерди көтөрүш керек, ошондой маселелердин чечүү жолдорун издениш керек да. Анан бизде жыйындарда бардыгы башын ийкеп эле жакшы деп кете бергенде эч качан жакшы болбойт. Мен маселен мына бир топ тажрыйбам бар, мына мамлекеттик 21 жашымдан мен мамлекеттик кызматта жүрөм. Ушул жөнөкөй специалисттен баштап ушу министрге чейин жеттим, бүт деп кишилерди көрдүм десем болот. Бирок мына өкмөттүн иш алып баруусуну баягы эми жаңыдан мына 1 жылдан бери аралашып, ичинен көп нерсени көрүп атам да. Анан ошондуктан баягы бир чечилбей аткан маселелер болсо аны сөзсүз айтыш керек. Проблеманы коюш керек, ошонун чечүү жолдорун издениш керек да. Анан унчукпай отура бергенде бул туура эмес. Ошондуктан мен кайсы жерде иштебейин, канча күн иштебейин, ошол жерде мындай мүмкүн болушунча өзүмдүн бир потенциалымды же болбосо бул сиздин пикириңизден сиз одоно эч нерсе көргөн жоксуз, Жок, мен муну жумушчу процесс деп эле эсептейм мен. Эми 2020-жылдын аягында жарандарга жөлөк пул төлөнбөй калуу коркунучу бар деп так айтып өттүңүз да. Бул канчалык деңгээлде негиздүү? Чыны менен эле биз баягы журканга карап бутуңду сун дегенде мамиле бар экенин байкап атасызбы? Жок, мындай да. Бизге биз сураганбыз 12,5 миллиардка чейин акча сураганбыз. Бизге 11 миллиард акча берип атат. 1 миллиард 300 миллиондон ашуун бизге сураган акчаны бербей калды да. Анан ошондон улам балким бербей калды же бул чечилеби? Дагы эми азыр жогорку кеңеште талкуулар болот. Ошондо биз бир статистикага көңүл бургум келет да, бир динамикага. Маселен, былтыр 252 миң бала пособие алып аткан болсо, быйыл 312 миң алып атат да. Ушундай бул баягы өсүү темпини биз байкап атабыз. Ошондуктан эгерде эмки жылга биз мындай неме кыла турган болсок, ушундай коркунучтар бар деп жыл аягында биз жеткизе албай калуу коркунучу бар деп айттым. Бирок мен көп эсе бул баягы социалдык төлөмдөргө төлөнбөй калат дегенге акцент эмес, мен жаңы айтып кеткендей активдүү социалдык иш-чараларды жайылтууга ошого акча сураган болчумун да. Уланталы программабызды студия номер 68-06-06 суроолорго Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров жооп берип жатат. Азыр байланышта угармандар күтүп атат. Баарына жооп алганга аракет кылып көрөлүкчү эми. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Assalomu alaykum. Атым Жылдызбек. Мындай да, мына 1 жылдан чукул болду деп Улук мырза айтыңызчы. Мына силер аналитика эме көрдүңбү? Мына 1 жылда кайсы дубандарда канча жакырчылыктан жашап аткан мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын мамлекеттен эле бюджетти карап отуруп эле пособие, андан башка да ишкер менен арек болуп, канчасы ушу жакырчылыктан чыгып атат. Колунда жок болсо да мүмкүнчүлүк чектелсе да ошолорго кечкиле балык кармаган эмес, балык жеген эмес, балык кармаган үйрөткөндө ушу мамлекет тарабынан кылсак жакшы болот эле, өзүн оккупат эткенге. Экинчи маселе, мына экономиканы туура айтасың, акча тартылыш болуп атат. Анан сен мен билем жакшы бир проект түзүп, мамлекетти карап отурбай, өзүн өзү актай турган чоң бир проект түзүң эле да. Негеде сага тоскоолдук болуп атат. Ушул жөнүндө да айта кетсең, биз кыргыз коомчулугу ушуну да билип койгон жакшы да. Рахмат. Рахмат. Саясий өңүтү бар окшойт бул сөз. Жакырчылыктын деңгээли боюнча айтып кете турган болсом, жакырчылыктын деңгээлин биз аныктабайбыз, муну улуттук статистика комитети берет. Булардын маалыматы боюнча акыркы 17-жылга караганда 18-жылы 3%га төмөндөгөн. Канчалык туура же туура эмес, мен буга баа бергим келбейт, бирок бул факт, статистикалык комитеттин берген факты да. Экинчиси, мына туура айтылып атат, бүгүнкү күндө мен жаңы айтып кетпедимби?
99% биздин бюджет пассивдүү иш-чараларга кетет. Ошол активдүү иш-чараларды биз өнүктүрүшүбүз керек. Бир гана мисалды мен келтирип кетейин. Өткөндө биз атайын бир сүт азыктарын кайра иштетүү заводунун жетекчиси менен, ошонун ээси менен сүйлөшүп атабыз да. Менин болгон кубаттуулугум 20%га бүгүн иштеп атат дейт да. А негизги иштебей аткандыгынын бирден бир себеби бул сырье жок. Ошо сүт азыктарыны биз ала албай атабыз дейт да. Ошондуктан биз мындай бир проектти өкмөткө сунуштап жатканбыз. Ошол сүт заводунун тегерегиндеги жакыр үй бүлөлөрдү жеке чарбасын түптөп, ошол эле уйларды, алар айтып атат 90 миңден 120 миңге чейин күнүнө 40 литрден сүт берген уйларды сатып алса болот дейт. 40 литр сүт ала турган болсо күнүнө 1000 сом доход алат дейт. Эгерде силер ошону алып бере турган болсоңор, жаңы мен айтып кеткендей 1 жылдык 2 жылдык пособиясы алып бере турган болсоңор, ал бир айда 4000-5000 сомдук пособие албастан бир айда 30 миңге чейин киреше тапканга мүмкүнчүлүгү болот. Бул биринчиси. Экинчи, ошол сүттү тапшырганда биздин сүт заводдун мощностьтары дагы мындай ишке кирип, кошумча бул жумушчу орундар түзүлөт. Бул мындай комплекстүү иштерди алып кетет да, ошого окшогон иш-чараларды мындай жайылтайлы деген аракеттерди көрүп атабыз, бирок маселе ушундай болуп атат да, 1 жылдыгына же 2 жылдыгына бир топтоп берип, жок дегенде бир пилоттук режимде болсо дагы муну ишке ашырып көрсөк болор эле да. Ошого биз сурап аткан акчабыз ошого болуп атат. Көп деле акча эмес, биздин бюджет 10 миллиардтан ашуун болуп атса, быйылкы 10 миллиард 300 миллион сом биз освоить эткен болсок, ошонун бир 300 миллион сомун ушундайга берсеңер, биз ушул жаңы бир немелерди жайылтайлы, көрөлү, башкаларга да көрсөтөлү, мынантип өзүң жашооңду оңдоп кетсең болот деп. Анан Жылдыз Байке менен биз мындай пикирлешип турабыз. Бул баягы биз атайын улуттук бир долбоорду сунуштаган болчубуз. Министрлик тарабынан адамдардын целевое повышение доходов населения и устойчивое социальное развитие Кыргызстана деп бул премьер-министрге бердик. Бирок тилекке каршы биз колдоо таппай калды окшойт бул проект. Себеби мындай ишке ашпай атат, саясий колдоо таппай атабыз десем болот да. Ошондуктан эми албетте бул мындай биз эске албаган кандайдыр бир мындай коркунуч жактары же болбосо тобокелчиликтери болсо керек. Анын үстүнөн биз дагы иштеп атабыз. Муну толук комплекстүү иштеп чыгып туруп дагы сунуштап көрөбүз. Уланталы программабызда бизге байланышкан чыккан суроолор көп. Кийинки угарман, кош келипсиз, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар, Маралай эдиби? Угат алабыз, өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду айтыңыз. Саламатсыз, Улукбек байке. Assalamu alaikum. Менин атым Орман, Бишкек шаарынан чалып атабыз. Сиздин баягы өкмөттө жыйын боюнча аябай катуу талкуу болду эле. Деп Абылгазиев сизге мындай, сиз эмне депутатсызбы деген сөз үчүн. Анан сиз ушул маселени бир убакыттан кийин кайра ушул көтөргөн маселеңиз мен айттым эле деп көтөрүлүп чыгабы, чыкпайбы кайра? Рахмат, анткени бул суроого жооп бердим, кыскараак айтып коесуз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, сурооңузду айтыңыз. Биздин суроо мындай эле, ошол мисалы менин 4 балам бар да. 4 балаңыз бар, Улуусу 9 жашта, кичилери майда-майда болуп кетет. Ошол мисалы мен Кыргызстандын жараны катары пособие ала аламбы бир мындай? Бирок менин өзүмдүн үй жайым бар мисалы. Бизде мындай да. Социалдык жөлөк пулдар Кыргызстанда кээ бирөөлөр ойлойт, мен көп балалуумун, мага берилиш керек деп да. Бизде социалдык жөлөк пулдар аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына, 16 жашка чейинки балдарына берилет. Аз камсыздуулуктун 3 критериясы бүгүн белгиленген. Биринчиси, адам башына киреше 900 сомду түзбөш керек. 900 сомдон кем болсо анда берилет. Экинчи критериясы, биз кыргыздар көбүнчө мал менен болгондуктан мал менен эсептелинет. Бардык ошо жандыктар койго өткөзүлүп, адам башына 4төн кой туура келсе, демек ал үй бүлө жакыр үй бүлө болуп эсептелинет. Анан үчүнчү критериясы бул минген автоунаасы боюнча белгиленет. Эгерде автоунаңыз болуп, ал 20 жылдан жаңыраак болгон болсо,
демек сиз аз камсыз үй бүлөгө кирбейсиз. Ушу 3 критерий менен белгиленет. Калган бүт кирешелерин эсептеп адам башына бөлүп көрөбүз. Эгерде туура келбесе, анда төлөнөт. Анан дагы бир нерсени айтып койгум келет. Мен мына бүгүнкү күндө ар бир жаран жөлөк пул алууга мүмкүнчүлүгү барбы жокпу, биз атайын мына электрондук калькулятор деп иштеп чыгып биздин сайтка салып койгонбуз. Сайтты ачканда эле чоң калькулятордун сүрөтү турат. Калькуляторго киргениңизде суроолор берилет. Ар бир суроого жооп берип келгенде бир 10дой суроо бар. Жооп берип келгениңизде заматта ошол жерде жообу чыгат да. Сиз жөлөк пул алууга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Эгерде бар болсо канча сумма ала аласыз? Кайсы жерден ала аласыз? Телефондору, дареги, анан ошол документтердин тизмеги чыгат. Эгерде тескерисинче ала албасаңыз, эмне себептен ала албайсыз, аны дагы жазылып чыгат да. Маселен мал жандыгыңыз көп экен, же болбосо айлыгыңыз адам башына биз чектеген суммадан көбүрөөк экен, же болбосо автоунааңыз бар экен деп ушул 3 критерийдин бирөөсүнү аныктап чыгат. Уланталы кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угат сурооңузду кыска. Улукбек мырза, сиздин иштеген эки министрдин иштегенин эле биз мындай жакшы көрүп келатабыз да, Чыңгыз Айдарбек менен. Анан сизге рахмат ушундай ишиңизге дайы. Мен айтар элем ушул Улукбек мырза, сиздин ушул социалдык өнүктүрүү жагын министрлигин өнүктүрүп, иретке келтирип, ошол кухняны мындай бардыгын жайгаштырып койдуңуз. Ушул башка министрликти дагы алып, ошол жакты да жайгаштырып койгонго иш аракет өзүңүз чамданып көрдүңүз. Рахмат. Эми мындай өкмөттө мен каалаган жагыма бара бергенге мүмкүнчүлүк жок да. Бул жерде эми албетте жогорку кеңеш чечет, муну премьер-министр чечет дегендей. Эгерде андай сунуш болсо, албетте аны биз карап көргөнгө даярбыз. Бирок мына социалдык тармакта дагы биз чечелек толтура токой проблемалар бар. Ошолордун аягына чыгышыбыз керек деген ойдомун да. Угатабыз, кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кулак сизде, айтыңыз сурооңузду. Мен Улукбек Кошкоровго кайрылайын дегем да. Кыскараак айтыңыз, эжеке. Саламатсызбы Улукбек мырза. Саламатсыздар. Мен өзүм 7 балам бар. Сиздерден 2 жылдан бери пособие алып жүргөнмүн. Азыр бир 2 ай болду, албай калдым. Анткени мен жолдошум бир кишинин колунда күнүгө 3 сомдон иштейт. Жолдошумдун дагы кулагы укпайт, эки кулагы. Бирок инвалид ала элек, биз албайбыз, инвалидсин эме албайбыз да. Жолдошум инвалидсинеге чыккан. Байланыш үзүлүп калды, бирок өзүңүз түшүндүңүз окшойт, Ушу эки айдан бери албай калдым. Эмне себептен албай калган жакшы түшүнбөй калдым, бирок мына күйөөм инвалид деп айтып атасыз. Ал биздин МСЭК кызматтарга сөзсүз түрдө кайрылып, мен ойлойм ал ашыкча болбойт да. Бүгүн кээ бир адамдар ойлойт, ошо инвалидтик алып калсам мен жараксыз болуп каламбы деп. Жок, була эчтемеге тоскоолдук кылбайт, баягы жумушка кирүүгө да, башка дагы. Анан албай калганыңыздын негизи мен экинчи күндөрү эртеден баштап обедке чейин жарандарды кабыл алам. Келип кайрылсаңыз болот. Мындай жекеме-жеке сүйлөшүп, мындай Негизи жөлөк пул алуу, берүү, документ топтоо жана башка бул өзүнчө чоң тема. Бул боюнча сиздер жергиликтүү ошол министрликтин аймактык бөлүмдөрүндө, башкармалыктарына түз кайрылсаңыздар, кеңири маалыматтарды ала аласыздар. Биз болсо бүгүн министр келгендиктен мүмкүн болчу бир негизги саясатка байланышкан орчундуу суроолорго токтолсок деп турабыз. Угата, сизди саламатсызбы? Саламатсызбы? Кулак сизде, айта бериңиз сурооңузду. Саламатсызбы, атым Улан болот. Айтыңыз, Улан. Мен пенсияны выплаталар боюнча айтайын дедим эле. Айтыңыз сурооңузду. Улукбек мырза, бул сиздин азыркы иштеп турган маалда ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип, пенсия маселесин караса болобу? Себеби көп органда иштегендер жана башка жакта иштегендер бул мугалим жана врач жана башкаларга караганда значительно көбүрөөк акчат да. Пенсия боюнча равномерный кылып, например, мен билем. Ооба. Пенсия боюнча менимче социалдык фонд карайт да. Бул жерде биз эмгек, анан социалдык коргоо багытындагы суроолорго жооп алабыз, туурабы? Туура. Угарма мындай деп кайрылып атат да. Жалгыз бой улгайган адамдарга социалдык колдоо көрсөтүү боюнча бир программа иштеп чыктыңыздар эле. Ушул иштеп атабы, натыйжасы кандай болууда деп кайрылган экен.
ооба атайын иш-чаралардын планы бекилген, ал боюнча иштер алып барылып жатат бүгүнкү күндө. Кийинки угарманыбыз сурайт, Улукбек агай ат башындагы социалдык жардам берүү бөлүмүн текшертиңизчи, сураныш деп кайрылган экен. Ал жерде жетекчиси жакынкы убакытта кетти. Азыр ордуна жаңы жетекчи барды. Мен ойлойм, ал жерде маселелер болгон буга чейин. Ошонун баарын жаңы жетекчиге дайындап, айтып, талапты койгонбуз. Оңолот болуш керек. Угатабыз, саламатсызбы? Айтыңыз сурооңузду. Саламатсыздарбы? Мен Саламатчылык, катуураак сүйлөңүз. Улукбек агайга ишине ийгилик, ден соолук каалайм. Анан Улукбек агайга мындай суроом бар эле да, протездин ичинде реабилитационный центр бар эмес, инвалидтер үчүнчү. Ошол жер мурун аябай жаман болуп турганда Салика Калыгуловна келип аябай оңдоту да, аябай жакшы болуп, азыр ар бир ошол жерде дарыланып аткан инвалидтер аябай ыраазычылыгын айтып атышат да. Анан мен ошо сизден сурайын дегем. Ошо Салика Калыгуловнанын эмгеги бааланып атабы, анткени мурунку менен азыркынын асман менен жерде айырмасы да. Анан бул биринчи суроом, анан экинчи суроом болсо, мурун ал жерде жанагы УКО капельницалар сайылчу, анан капельницаларды отменить этип койду да. Эми эмнеге ошол экини кайра калыбына келтирсе болобу? Анткени жатканда полный курс лечения алып алышса жакшы болот эле деп ойлойм да. Сизге рахмат. Ооба, муну атайын чечим чыгып, биздики баягы реабилитациялык борбор болгондуктан мындай кандай дарылоочу мекеме эмес да. Ошондуктан бизге атайын мындай кандай предписание берилип, ушул маселелер мындай Минздравдын мекемелери муну менен алектенсин, силер акыңар жок дегенден ушул токтоп калган. Бирок реабилитациялык бардык курстарды алууга мүмкүнчүлүк бар. Дагы бир угармандын суроосун угалык. Саламатсызбы? Мындай деп жазып атат WhatsApp аркылуу. Социалдык тармакта иштеген кызматкерлердин айлык акысы көбөйөт деп премьер-министр айтты. Бул 2020-жылдын бюджетине каралабы, кандай так маалымат бере аласызбы? Болбосо 6.000-5.000 сом алып иштегендер бар деп жазган. Туура, эң туура айтылып атат. Бүгүн биздин социалдык кызматкерлер жерлерде 6.500 сом айлыгы бар. Ошону менен бирдикте эле баягы отпускага чыкканда аларга эч кандай мындай дарыланууга же болбосо кандай бир материалдык кошумча төлөмдөр төлөнбөйт. Ошону менен эле бирдикте баягы социалдык кызматкерлер баягы үйлөргө барып, жалгыз боо адамдарды, инвалидтерди ошолор менен иштешкендиктен ошол жол кирелери да каралбайт да. Биз азыр бул маселени көтөрүп атабыз. Премьер-министрдин принципиалдуу мындай макулдугу бар десем болот. Кудай буйрса 20-жылдан бул маселе чечилет. Бюджетте кириши күтүлөт экен да, эми караганда. Уланталык программабызда студиянын номери 680606, ошондой эле сиз 0552 680606 телефонун терсеңиз болот. МИСИК боюнча кайрылган угармандардын суроолору аябай көп болуп атат. Ушул жердеги коррупция эч кандай жоюлбай койду. Жеке өзүңүз дагы көзөмөлдүк алсаңыз жакшы болот эле деп кайрылган экен эки угарман. Социал МИСИК боюнча биздин мындай кандай десем, дайыма биздин көзөмөлүбүздө болуп атат. Азыр атайын сет жаңырык деп 35 ар кандай ушул майыптардын коомдоруну бириктирген атайын ушундай бир уюм бар, коомдук уюм. Ошолорду атайын киргизип, ушул положенияларны толугу менен жоболорду иштеп чыгуу боюнча чоң комиссия, ошол эле жерде депутаттар дагы мына Дастан Бекешев да иштеди. Коомчулукту тарттык, өзүбүздүн специалисттер, анан башка ведомстволор аралык комиссия түзүп иштеп чыктык. Азыр бул ошо баягы кээ бир оорулар боюнча мөөнөтүнү мындай узартуу боюнча кээ бир 2 жылда же 5 жылда бир өткөндөрдү 2 жылды 5 жылга, 5 жылды болсо пожизненныйга сразу өткөрүү боюнча ушундай бир топ мындай өзгөрүүлөр кирип атат. Азыр бул токтом ишке ашып атат. Эгерде ошол аша турган болсо, кабыл алына турган болсо, бул жакта дагы бир топ өзгөрүүлөр болот. Ошол менен эле бирдикте мына ИПР деп коет, индивидуальный план реабилитации деп. Мурда ошону түзүү боюнча дагы чакырганда ушундай кандай десем, майыптар келүүгө коркуп дагы тыйын бериш керекпи же башкабы деп азыр ушу ИПРлерди дагы толугу менен мындай ыктыярдуу кылып атабыз да. Каалаган адам келип жаздырсын,
биз сөзсүз түрдө сага ИПР түзөбүз, сен ошону аткарышың керек деп. Бүгүн биз ошолорду ИПРде көрсөтүлгөн иш-чараларды өзүбүз ишке ашырууга мүмкүнчүлүгүбүз болбогондуктан муну ыктыярдуу түргө өткөзүп, анан муну көбүрөөк мындай Министерство здравоохраненияга өткөрөлү деп атабыз да. Ошол жерде бүт иштер боло турган болсо, бул багытта бир топ өзгөрүүлөр болот. Улантабыз, кийинки угарман саламатсызбы? Алло. Угатабыз, сизде айтыңыз сурооңузду. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нарындан чөчүп атам, атым Кубаныч. Урматтуу министрге менин суроом бар да. Мындай да, райондук өнүктүрүү башкармалыгы, анан шаардык, анан ошентип эле анан жумушчуларыңыз өтө көп. Эртелетпесеңиз, электрондук эмелерди киргизбесеңиз, маалыматтарды элдин баары эле мурункудай эле чуркап эле жүрөт. Тияка барып справка келе калайын, айыл өкмөткө кайра кеттим, кайра жиберет деп. Экинчиси, сиздин колоңузда иштеген кызматкерлер өз жумушун, өз кесибин жакшы билбейт. Бирден мени барып эле элдер сурасак жооп бере албайт дейт, такалып эле какап элечи. Кийинкиси, урматтуу министр, мына жогорку кеңеште чыгара чыккан, жумушту мына өзүңөрдүн башкарма өнүгүү башкармалыгы деп. 20 жумушчудан асса 5-өө ошол майыптар деп. Экинчи, үчүнчү группадагы майыптар бар. 2-ден 3-тен диплом көтөргөн. Өзүңөрдүн эле жумушуңарга эле, конторуңарга эле алып койбойсуңар, мисалы 2-ден 3-тен майыптардычы. Көчөдөн көргөндө майыптар боруңор иттим элечи. Анан кирип алып отуруп алып ар кайсыны. Кийинки суроом. Жана путевкалар боюнча мен сурадым ал тиги майыптардан сурасам. Пока эле декабрда берет, февралда берет деп. Уяласыңарбы? Июлда, августта бергенден тиги чет мамлекеттиктер тиги майыптар эле экен жалаң эле деп. Рахмат, жакшы суроолор экен. Биринчиден, мына жумушка алуу, майыптарды жумушка алуу боюнча бизде атайын мыйзам бар, 5% квота боюнча. Мамлекеттик кызматтарга. Мамлекеттик кызматка дагы бардык кызматтарга. Бирок тилекке каршы бул ишке ашпай келет да. Маселен ошол эле мамлекеттик муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамда атайын ушуларга, майыптарга жеңилдик боюнча эч кандай норма каралган эмес. Алар ошол бардыгы менен бирдикте эле конкурска тапшырат, конкурстан өтсө өтөт, өтпөсө өтпөй калып атат. Ошондуктан азыр бизде атайын мамлекеттик кызматка квотанын алкагында квалификациялык талаптарга жооп берген майып адамдарды конкурссуз алуу боюнча азыр биз мыйзам долбоорун иштеп чыгып ушу өкмөткө сунуштаганы турабыз. Азыр жакынкы күндөрдө бул биринчи. Экинчи, мына путевкалар боюнча. Путевкалар боюнча жылда биз келгенге чейин 22 миллиондон 25 миллион сомго чейин путевкага акча бөлүнүп келген. Биз былтыр келгенде кошумча ошол 24 миллион үстүнө дагы 30 миллионго дагы алдык. Быйыл 96 миллион сомго алдык. Бул деген дээрлик 4 эсеге чейин жылда алынып атканга көп. Себеби эмнегедир ушул жака жакшы акча бөлүнбөстөн 5 жылда бир бериле турган путевка 10 жылдан ашып кеткенде. Ошондуктан азыр биз көбөйтүп атабыз. Эмки жылга да 100 миллион. Ошону менен Кудай буйрса биз баягы 5 жылга түшөбүз. Кудай буйрса январдан баштап биз баягы мурда ким бизге кайрылып эшигибизди каккылагандарга бере турган болсок, мындан кийин бизде азыр социалдык жардамдын корпоративдик маалымат системасы деп система иштеп атат, автоматташтырылган. Эми компьютер өзү аныктап, ошол кимдин кезеги келген болсо, бизге кайрылгандар эмес, биз өзүбүз алып барып бергендей шартты түзөлү деп атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси болсо азыр тилекке каршы мындай болуп атат. Биз тендер бергенде бардык санаториялар катыша албай атат да. Себеби соцфонддун алдында карызы бар, же болсо салык кызматынын алдында карызы болуп, ошондуктан сураган майыптар сураган санаторияларга биз путевка алып бере албай атабыз. Ошондуктан азыр биз ушул монетизация кылуу боюнча, же болбосо акчалай берип каалаган жерине барып, ошол каалаган санаториясына эс ала тургандай немени жобону иштеп чыгып атабыз. Кудай буйрса, мына электрондук кезек жыл башынан Кудай буйрса кирет. Ал эми жаңы акчалай алып каалаган жерде. Кээ бирөөлөр маселен санаторияга барбай больницада жатып лечение алгысы келет. Ошол акчаны берип, мүмкүнчүлүк берип, кичине бир реабилитация алганга мүмкүнчүлүк түзсөк туура болгудай эле. Эми үчүнчү мына электрондук маалымат алуу боюнча. Улукбек мырза, сөзүңүзгө аралжы, ушул электрондук маалымат берүү, санариптештирүү боюнча азыр жарнамадан кийин кененирээк токтолсок, анткени бул жаат өзүнчө бир сөз кылууга татыктуу. Азыр жанагы суроонун өзөгүн аягына чейин чыгарып коелук. Бул электрондоштуруу, санариптештирүү.
Мына электрондук маалымат алмашуу боюнча түндүк системасы бүгүнкү күндө иштеп атат. Биз мамлекеттик каттоо кызматы менен, салык кызматы менен, социалдык фонд менен, вет инспекция менен, ФОМС менен дагы бир топ министерство ведомстволор менен бүгүнкү күндө келишимибиз бар. Өз ара маалымат алмашуу боюнча 19 справка биз бүт көрсөткөн кызматтарыбызга 19 маалым катты сураган болсок, бүгүн 8 маалым катты толук менен электрондошконго жетиштик. Мурда пилоттук режимде 2-3 райондо иштеп аткан болсо, азыр мына сентябрдан баштап толук Кыргызстан боюнча бардык райондор иштеп атат. Жума сайын биз ар бир район боюнча канча маалымат алмашты, маалыматты карап турабыз. 50 миңге чейин, 47, 48, 49 миңге чейин бир жумада электрондук маалымат алмашуу болот да. Бул деген 50 миң адам ошол мамлекеттик кызматтарга барып, очередте туруп, кезекте туруп, же болбосо ошого 5-10 тыйын төлөбөстөн бизге келгенде алардын арызынын негизинде биз ушул маалыматтарды өзүбүз алганга мүмкүнчүлүк алдык десек болот. Тилекке каршы толугу менен муну электрондоштурууга жетише элекпиз, себеби маселе бизде эмес. Биз бардыгына даярбыз, бирок биз маалымат сураган органдарда санарип базасы жок болгондукта болуп атат да. Баягы электрондук же болбосо санарип форматка киргизелек. Ошол эле айыл өкмөттөрдөн алган справкаларыбыз бүгүн базасы чарба китеби электрондошо элек. Же болбосо земельный кадастр деп коебуз, канча үлүш жери бар, же канча квартирасы бар, ал бүгүнкү күндө электрондошо элек. Ошолорду ала албай атабыз. Калган жагынан биз жетишебиз. Анан эң негизгиси мал жандык боюнча толук маалымат кире элек. Бүгүн ири мал же болбосо уй баласыны бүгүн идентификация болуп бүткөн. Ошол эле жылкы, ошол эле кой эчкилер боюнча, башкалар боюнча электрондук маалымат жок. Эгерде азыр мына санариптешүү жылында ушуларга да талап коюлуп атат. Ошолор эгерде электрондоштура турган болсо, биз арыз жазуунун негизинде эле калган бүт маалыматтарды өзүбүз топтогонго жетишебиз. Бүгүн мына 8 маалыматты уже электрондук алып атабыз десем болот. Бул жердечи министрликтин аймактардагы бөлүмдөрүндө, башкармалыктарында дагы ошондой иш жүрүш керек экен да, жана угарманда айтып атпайбы? Жума сайын аппараттык совещание болот. Биринчи күнү биз ар бир район боюнча ар бир кызмат менен алмашып аткан боюнча биз мындай маалымат көрүп, ошого жараша чара көрүп атабыз да. Маселен, бул жерде адамдарда же болбосо менеджментте, жетекчилерде маселе бар. Себеби кээ бир Базаркоргон району бир айда 9 миң, 10 миңге чейин маалымат алмашса, ошол эле жакындагы Сокулук районубуз 3-5 справка алат да. Демек ошол жерде жетекчиликте маселе бар. Биз ушуну азыр бардыгына жоопкерчилигини башкасын карап атабыз. Биз баягы буларды кандай кааласа да каалабаса да ишке киргизебиз деген багытта иш алып баратабыз. Бул жакта азыр мына биз жума сайын мониторинг кылып атабыз. Кээ бир кызматкерлерибизге уже чараларды көрүп атабыз дисциплинардык. Мен оюмча бул багытта иш оңолот бир топ. Улантабыз, кийинки угарман саламатсызбы? Саламатсыздар. Айтыңыз, кулак сизде. Алло, жакшысыңарбы? Жакшы, айтыңыз сурооңузду. Мен Улукбек мырзага суроо берейин дедим эле. Ассаламу алейкум, Улукбек мырза. Тез айтсаңыз, сурооңуздун тоготер жерин. Улукбек мырза, мен 5-6 жылдан бери биринчи топтогума айтмам, кайсы жерден мага жардам берилиши мүмкүн? Рахмат, жооп берип койсоңуз. Рахмат. Мындай да, бизде дайыма келип мага мамлекет эч жардам бербейт деп кайрыла берет да. Мына ай сайын берилүүчү пособие, пенсиясы ошол мамлекеттик жардам болот. Баягы улам сурап келсе 5-10 миң сом карматпастан системдүү түрдө ай сайын Мәселен 10 числодо сиздер ошо пенсияңыздарды алып атасыздар, ошол жардам. Башка маселе ушул жардамдын суммасы бүгүн аз болуп атат. Толук кандуу сиздердин ошо дары-дармегиңиздерге, жашооңуздарга жетпей атат. Бул жерде маселе бар. Бул да болсо ошо мамлекеттин капчыгына байланыштуу болуп атат. Себеби биздин мыйзамдарда да жазылып турат. Социалдык камкордук мамлекеттин бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жана экономикалык өсүүнүн шартына жараша болот деп жазылып турат да. Ошондуктан ушундай иштер болуп атат. Мен ойлойм,
бул багытта дагы мындай былтыры биз 33%га көтөрүүгө жетиштик. Бул багытта дагы иштер болот, сунуштарыбызды берип атабыз. Угуп атабыз, байланышта 2 угарман турат. Саламатсызбы? Айтыңыз сурооңузду. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, айтыңыз. Мен таңдаган ресми иштеп жүргүчүнө кырсыктап эме болдум эле да, азыр коляскада отурап, анан 4-5 жыл отургандан кийин Восток Электронун жетекчиси Чыныбеков Максатбек деген жигит келип беседа кылып кайра жумушка алды да, анан аябай ыраазыбыз ал жигитке дагы. Анан ушул министрликтен ушундай жумушка кайра инвалид балдарды жумушка алганына бир ыраазычылык билдирген эмелер болобу? Экинчи угарманды да угалык. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, айтыңыз сурооңузду. Кошкоровго кайрылайлармы эле? Угуп атат. Угуп атабыз. Сизди угуп жатат. Ona ben pensionermin, invalid. Yoldaşımda invalid. Şehirde kvartirada turabız. Emi uşu bir yok degende yer uçastok bölüp bere alatınlar da biz 5 milyon aksa төлөп kvartirada yaşayman. Özüm 67'demin. Invalid 3. gruppa. Yoldaşım da 3. gruppa invalid. Ayttыңыз. Hatta bu yok degende bir şehirden can konuşlardan жер үлүш бөлүп бериңиз. Турак жай маселеси боюнча. Турак жай маселеси боюнча жергиликтүү бийликтер алектенет, бизде ал маселе каралбайт. Муну жергиликтүү бийликке жашаган жериңизден кайрылсаңыз болот. Анан жаңы жардамдар боюнча майыптарга эмне жардам бар? Жергиликтүү бийлик тарабынан көмүргө, андан сырткары бир кварталда бир жолу берилүүчү стипендиялар берилет. Ушундай жардамдар бар. Мындан сырткары майыптарга 5 жылда бир жолу леченияга биз курортко путевка беребиз. Анан эгерде коляскага муктаждыгы болсо, анда коляска менен, инвалиддик коляска менен жардам беребиз. Жаңы айтпай кетипмин. Мындан сырткары мына инвалидтерге мына быйылдан баштап 1 январдан өзүн өзү эптей албаган, өзүн өйдө ылдый кыла албаган балдардын ата-энелерине мына персоналдык ассистент деп төлөп баштадык. 4900 сомдон айына төлөп атабыз. Булардын атынан биз ушул налогуну, анан социалдык төлөмдөрүн төлөп атабыз. Себеби эртең бул эмгек стажы катары эсептелип, ушул пенсияга чыкканга да мүмкүнчүлүк болот. Бул азыр 18 жашка чейинки балдарга төлөнүп атат. 18-ден кийинки инвалиды с детства деп коет, кичинекейден инвалид болгондорго дагы азыр өкмөткө сунушубузду бергенбиз. Кудай буйрса 20-жылда чечилет деген ойдомун. Анан ушул майыптар боюнчачы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп учурда мындай жардамга муктаж, материалдык жардамгачы көпчүлүгү кайрымдуулук фонддорго өз алдынча барып эле 1 барат, 2 барат, 3 барат да. Ушунун бардыгын мындай бир жөнгө салса болобу, ошол кайрымдуулук фонддорду сиздер менен бир тыгыз иш алып баруу боюнча бир башында министр болуп келгенде бир жакшы оюңуз бар эле, кандай ишке ашып атат? Ооба, биз башында бүт ушул кайрымдуулук фонддорду бириктирсек, анан ушул базасы болсо, ким кандай жардам алып атат деп. Себеби азыр мына көбүнчө араб өлкөлөрдүн фонддору жетим жесирлерге басым кылып келе жатат да. Жетим жесирлерге жардам бергенде ай сайын $40 чейин стипендия берип келатат. Ошондо тилекке каршы мындай бирдиктүү базабыз жок болгондуктан кээ бир жетимдер 2 фонддон, 3 фонддон алып калган немелер бар. Ошол эле учурда ошого жетпей аткандар да бар да. Анан ушуну биргелештирип база түзүп иш алып барсакпы деп азыр мунун үстүндө иш болуп атат. Ошол араб фонддор менен да өткөндө жолугуп бир сүйлөшкөнбүз. Бул бир жагынан, экинчи жагынан биз бардык фонддорду биздин астыбызда бир мындай аккредитация кылып алып иштешсекпи, анан каяка жардам бериш керек, биз багыттап турсакпы деген ой болгон. Бирок тилекке каршы кийин да мынтип ойлонуп көрсөк, баягы мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн кызмат абалы менен пайдаланып, ар кандай туура эмес иштер болуп кетпесин, балким ошол кайрымдуулук иштерге кайрадан тескерисинче тоскоолдук болуп калабы деген
ойдо биз алардын саясатына мүмкүн кийлигишүү катары дагы каралып ошондуктан биз мындай мындан баш тарттык да. Бирок жаңы мына жетим жесирлердин бирликтүү базасын түзүү боюнча дагы башка иштер боюнча мындай чогуу координация кылып алып барганга биз мындай макулдук алганбыз. Алар менен сүйлөшүп азыр иш болуп атат бул. Муратбек аттуу угарманыбыз жазыптыр Facebook'ка. Айыл аймактарда жөлөк пул алууда жана башка социалдык иштер жүрүшүндө айыл аймактык активисттер менен иштешсеңиздер жакшы болмок деп кайрылган. Ооба. Азыр мына биринчиден мен 2-3 нерсеге биздин киргизген чараларга токтолуп кетким келет да. Мына элде нараазычылык көп болгондуктан баягы туура эмес адамдар алып атат, бардар жашоодо жашагандар, жетим чыныгы баягы кыйналып жашагандар жетпей калып атат деген сөздөр азыраак болсун деп келгенде эле биз атайын буйрук кабыл алганбыз. Ар бир пособие алуучулардын тизмеси калк жеткиликтүү жерде илинип турсун деп. Ошол эле ФАП, ошол эле почта бөлүмдөрүндө, айыл өкмөттүн имараттарында илинип турсун деп бул бүгүнкү күндө ай сайын алмашылып илинип турат. Калк дагы бизди көрүш керек да. Ошол айылдын ичини кимге берип атабыз, ошолор туура алып атабы же туура эмес алып атабы. Бул биринчиси. Экинчиси, сентябрдан баштап муну биз сайтыбызга да илип койдук. Кыргызстан боюнча азыр мен бардык жарандарды чакырып кетет элем. Өзүңүздөрдүн айылыңыздар боюнча бир кирип карап койсоңуздар, ошол балким жакшы жашап аткандар алып атабы, биз менен бир тыгыз байланышта болуп туура эмес иштеп аткан болсок, биздин көзүбүзгө сайып муну көрсөтүп турсаңыздар жакшы болор эле. Анан үчүнчүсү, биз азыр эсиңиздерде болсо Союз учурунда народный контроль деген бир немелер болчу. Элдик көзөмөл. Элдик көзөмөл. Азыр биз ошону ишке ашырып атабыз. Бардык райондордо 11 кишиден турган баягы өз көмөчүнө күл тартпай эл үчүн кызмат кылам деген адамдардан 11 кишиден турган элдик көзөмөл институттарын ишке киргиздик. Алар ошо биздин кылып аткан бүт иштерге ошол жерде көзөмөл кылып, биз менен тыгыз байланышта иш алып баратат. Маселен, Актала боюнча айткым келет. Өткөндө биз президент менен чогуу ошо жолугушууга барганда таанышып келдим. Эл менен тыгыз байланышта ошол комитет иштеп атыптыр. Элдик жыйындарды өткөзүп, анан бир Үлгү деген айыл болсо керек эле. 68 ошол жерде үй бүлө алат экен, ошол айылдан. 28-ни элге салып, өздөрү баш тарткандай болду дейт да. Эми баягы элдик көзөмөл коому ошол эми сен алып атканың туура эмес деп элге салганда алар өз ыктыяры менен баш тартып кеткен да, бизге жардам берген учурлар да болуп атат. Бул бир жагы. Анын экинчи жагы дагы бар да. Кээ бир аймактардачы ошо жардамга чыны менен эле аябай муктаж, бирок эч кандай документтери жок да. Анан карасаң, жергиликтүү бийлик деле аны ишке ашырып жардам бергенге кызыктар эместей таасир калтырат. Ушуну мисалы жергиликтүү бийлик, анан мамлекеттик каттоо кызматы менен мүмкүн сиз жетектеген министрлик мындай ишти бир координацияласа жакшы болот беле? Туура, жаңы мындан мурун нарындан бир жараныбыз чалып айтып кетти да, кызматчылар көп, кылган иштин дайыны жок депчи. Анан жерлерде бүгүн бизде мындай айылдарда, айыл өкмөттөрдө биздин кызматкерлер жок. Бизде райондо эле туруп атат. Ошондон улам баягы үймө-үй жүрүп чыныгы муктаждарды камкордукка алууга бүгүн мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошондуктан 30 майда 235 токтом кабыл алынган ыйгаруу боюнча биздин өз ыйгарымдуу укуктарыбызды ошо жергиликтүү бийликке өткөрүп берүү боюнча атайын токтом кабыл алынган. Ага ылайык ушул 935 социалдык кызматкерлер жергиликтүү бийлик тарабынан кармалып ишке киргизилип, ал эми республикалык бюджеттин эсебинен биз ошону төлөп беришибиз керек да. Ошол кызматкерлер жаңы айткандай үймө-үй жүрүп чыныгы муктаждарды, бизге ошо райондун борборуна жете албай аткандарга жардам берип, ошолорду сунуштап, ошолорду баягы социальный сопровождение дейт, бүт жетелеп жүрүп, документи керек болсо документин алып барып, инвалидность керек болсо аны МСЭКтен өткөзүп, документин жасап, пособияларды алып берип, бүт ага тиешелүү мүмкүнчүлүктөрүнү ишке ашыруу боюнча иштерди алып барыш керек да. Азыр мына кандай десем, ошо жергиликтүү ар бир айыл өкмөт менен келишимдерди түзүү иштери жүрүп атат. Мунун жыйынтыгы боюнча ошол жерде ушул кызматкерлерге мамлекеттик бюджеттен акчалар төлөнүп, анан бул колго алынмакчы. Улантабыз, эми байланышка чыккан угармандарга кезек берейин. Саламатсызбы? Алло. Атабыз, сизди айтыңыз. Саламатсыңар. Саламатчылык. Бир мындай суроо бар эле, биринчи мырза.
Moğregi peyşağa çıkan karılar gazeteki eşekle baralmaydı. Tağın yüzündeşinlerle sokuyup oturup karıştı. Alakası içilgen yer yok, baratılgan yer yok. Koşar içimde rayonun, şahırların sentrlerinde karılar var, beş alıp o şerge oturup mayak geçip kitap okup informasyon turanda bir var uyuşturup koşan turabacılar eken. Жанагы программа боюнча эле. Анан да bir maydan aşağıda maydan olsa aytıp koyayım. Şu karılarga janagı telefonlardan, gözeyneklerden, tayaklardan, radyolardan da yardım verip turşulu anım varıcı oldu. Oşuğa da bir buluşsanız yaxşı bolçudan eken. Рахмат, ата азыр жооп берсин. Мынау жерлерде геронтологиялык борборлорду ошол кары картаңдарына атайын бир убакыт өткөзгөн борборлорду түзүү боюнча тилекке каршы биз мындай бюджеттик негизде мындай системдүү түрдө ошондой борборлорду ачып иштеткенге мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат. Бирок ошо жергиликтүү калктан ар кандай бейөкмөт уюмдар чыгып ошону уюштурса, мамлекеттик социалдык заказдын алкагында биз ошол проектлерди колдогонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жыл сайын биз ушундай проектлерди тандап алып, быйыл маселен 59 проектти Кыргызстан боюнча ишке ашырдык. Ал жерде эми бир эле геронтологиялык борборлор эмес, балдардын баягы майып балдардын борборлору, реабилитация же болбосо баягы ар кандай зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча борборлорду ишке ашырып атабыз да. Ошо жерлерден чыккан ушундай эгерде суроо талап болсо, ошол жерден уюшулуп бейөкмөт уюмдар же коомдук уюмдар бизге заявкасын бере турган болсо, биз аларды тандап алып ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жерде ошол жергиликтүү коомчулуктарга мындай инициатива берилген да. Ошолор көтөрүп чыгып, демилгелеп чыгып, анан бизге маселени койсо, биз неме кылабыз. А өзүбүз ошону жасаганга бүгүн тилекке каршы мыйзамдагы анан финансы министрлик тарабынан мүмкүнчүлүк берилбей атат бизге. Улукбек мырза, мына быйыл ушул социалдык чөйрөгкө 10 миллиард сом бөлүнгөндүгүн айттык. Анан эми келерки жылдын бюджетине ушул сумманы дагы канчага чейин жеткирүү, көбөйтүү маселеси барбы? Сиз алдын ала бир санды болжолдоп айта аласызбы? Мында кайсы сан белгиленип атат? 11,5 миллиард азыр каралып атат биздин министрликке. Бул быйылга караганда 2 миллиардка чукул. 1 миллиард 200 миллионго ашыкча. Бул деле бир азыраак көлөм болуп калса керек анда. Албетте эми биз статистикалык маалыматтарды эс алат турган болсок, динамикаларды, маселен, ошол эле майыптардын саны жылдан жылга өсүп атат. Акыркы 5 жылда 10%га майыптардын саны өстү. Балдар боюнча эле айтып кете турган болсом, былтыры 29 000 майып бала болгон болсо, быйыл 31 800 бала уже майып болуп атат да. Бул ар бир майып баланын аркасында төлөмдөр бар да. Анан албетте бул биздин бюджетибизге түздөн түз таасир этет. Бул чоң майыптардын арасында дагы майыптуулук өсүп атат, жаштардын арасында дагы. Биз азыр атайын ЮНИСЕФке бир изилдөөнү суранганбыз, изилдөө өткөрүп берүү боюнча ушу майыптуулуктун негизги себептерине. Себептери менен иш алып барбасак, биз баягы кесепети менен иш алып барбай, себебин алдын алайлы деген аракетти көрүп атабыз да. Эмне болуп атат? Ошо балдардын төрөлүүсү баягы тууганчылык никеден болуп атабы, экологиядан болуп атабы, же дагы башка эмне маселе бар. Анан ошо себебин аныктагандан кийин ошого жараша бир иш-чараларды көрүш керек. Соңку суроо, эгерде мындай бюджетте ушул социалдык чөйрөгө бөлүнгөн каражат чыны менен эле жетпей атса, анда эл аралык донор уюмдардын менен иштешүүнү кантип жолго салса болот? Алардын кызыгуусу, жардамы, колдоосу сезилеликпи? Сөзсүз түрдө биздин өнөктөш партнерлор менен биз тыгыз байланышта иш алып баратабыз. Маселен, Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын 5 жылдык программасы менен биз иш алып барып келатабыз. Ал жерде бизге азык-түлүк менен жардам берип, анан ошону менен эле бирдикте киреше алып келүүчү долбоорлорубузду бүгүн каржылап келет. Bir жылда 39 киреше алып келүүчү чакан ишканаларды ачууга жетиштик. Ошону менен бирдикте эле 80ден ашуун ар кандай коомдук пайдалуу проектлерди ишке ашырдык десек болот да. Маселен, бир
мисалды айтып келгим келет. Нарында Московский кичи район деп коет экен. 30-35 жылдан бери ошол жерде суу да болгон эмес, канализация да болгон эмес. Биз ошол жергиликтүү бийлик менен ошол проекттин мүмкүнчүлүгүн бириктирип, жергиликтүү бийлик бизге материалдарын алып берди. Ал эми биз болсо жумушчу кызматыны толугу менен каржылап, ошол жерде бүгүнкү күндө канализацияда, суудагы ишке ачты. Бир жагынан жакшы инфраструктуралык чечим болду, экинчи жагынан ошол жерде бош жүргөн жакыр үй бүлөлөрдөн жумушка тартып, вактынча болсо дагы айлык маягын алып иштеп калды десем болот да. Ушуга окшогон иштерди биз бүт айыл өкмөттөр менен, мэриялар менен алып барып келе жатабыз. Рахмат, анда бул долбоор дагы ийгиликтүү ишке ашынга алар элек, анткени ошол чыны менен эле жардамга муктаж адамдарга сөзсүз таасирин берет деп ишенебиз. Сиздин ишиңизге ийгилик. Суроолорго Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров жооп берди. Ушуну менен айлампаны жыйынтыктайбыз. Кайра эфир аркылуу жолугушканча. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен.